Тиешелүү министрликтер жаңы окуу жылы башталганга чейин жол белгилери орнотулбаган мектептердин айланасын зарыл болгон жол инфраструктурасы менен камсыздайт. Бул жол чырактары, белгилер менен жол сызыктары. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков балдардын жол коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча өткөрүлгөн жумушчу кеңешмеде койду. Бул жумуштар баскыч менен ишке ашырылат. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Учурда жол коопсуздугу коомдогу курч маселенин бири болуп турат, деди өкмөт башчы. Соңку маалда өспүрүмдөр кабылган жол кырсыктары көп катталган. Ошол эле учурда укук коргоо органдары акыркы коңгуроо күнү мыкты иш алып барганын айткан. Премьер-министр тиешелүү мекемелер мындан кийин да ыкчам жана ырааттуу иш алып барууну улантышы керек, деди. Ошондо чоо карап коюш керек бажыгы. Макулбу? Премьер-министрдин тапшырмасы менен 3 мекеме комплекстүү иш-чараларды алып барууда. Анын жыйынтыгында жүргүнчүлөрдү ташыган ишканаларды 130 жолу, жүргүнчүлөрдү ташыган унааларды 370 жолу текшерүү болгон. Натыйжада 405 автобус жана кичи автобустар каттамдан чыгарылып, административдик жоопкерчиликке тартылган. Ал эми тиешелүү мамлекеттик органдарга бул багытта 87 көрсөтмө өткөрүлүп берилген, деди Ички иштер министринин орун басары. Ички иштер министрлиги, транспорт жана жол министрлиги менен биргеликте жол инфраструктурасын жакшыртуу үчүн Бишкек Нарын Торгар, Бишкек аэропорт Манас, Алмата, Бишкек Ташкент, эл аралык маанидеги жолдордо, Бишкектеги Ден Сяопин, Курманжан Датка, Жибек жолу көчөлөрүндө темир бетон тосмолор орнотулуп, жалпысынан 69 километр жол жүргүнчүлөрдү жолу салынды. Өкмөттүн тапшырмасы менен патрулдук милиция жол жээктерине жакын орун алган мектептердин картасын түзгөн. Жол кырсыгы коркунучу жогору болгон мектептер аз эмес. Мындай мектептердин саны өлкө боюнча 537. Ал тилкелерге атайын жол чырактар, жол белгилери менен сызыктары коюлушу керек. Жалпы өлкө боюнча 2087 мектеп изилденген. Алардын 537си жолго жакын жайгашкан. Мектептердин жанында 535 белги берүүчү светофорлорду орнотуу зарыл. Жол белгилеринен 909 даана жетишсиз. Ал эми ылдамдыкка каршы төшөлмөдөн 174 даана жетишсиз болууда. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктө 543 белги орнотуу зарыл. Сооронбай Жээнбеков жол четиндеги мектептерди коркунуч даражасы боюнча топторго бөлүп, жол инфраструктурасын баскыч менен жабдууну тапшырды. 537 мектеп деп беришти. Ошол мектептерге, ошол балдарга, ошол мектепке өтүп атканда жолдон светофорлорду, жана знактарды, жана зебраларды, ошонун баардыгын коюп биз бүтүшүбүз керек. Ошону бүтүш керек. Бүтүп биз биринчи эмес 15-августка бүтүшүбүз керек биз. Мунун баардыгы. Билим берүү министрлиги тарабынан балдарга түшүндүрүү чаралары көрүлүп, ата-энелердин катышуусунда жол эрежелерин сактоо боюнча жыйындар өткөрүлүүдө. Каникул учурунда мугалимдер арасында да түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. Автошколдорундагы комиссия түзүп, ведомстволук аралык комиссия иштеп чыкты. Бүгүнкү күндө 210 автомектеп иштеп, анын ичинен 102сине ошо бир сунуштарды карап чыккандан сырткары аларга 102сине атайын замечаниялар берилди, мыйзам чегинде. Ал эми Каржы министрлигине бул жумуштарды аягына чейин ишке ашырууга зарыл болгон каражатты өз убагында бөлүүнү камсыз кылуу тапшырылды. Нургүл Жумабекова, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал.